Күттү май деген ырчы Джони сүйүктүүсүн тапты. Ырчы Джони сүйүктүү кызына сөйкө салды. Бул тууралуу ал өзү Instagram баракчасында маалымдады. Ырчынын болочок жарынын аты Айжан. Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинде окуйт. 20 жашта, Жалал-Абад областында туулган. Джони Айжан менен Мария деген ырына клип тартуу маалында таанышканын кошумчалады. Жакында сөйкө салдык. Күзүндө үлпөт тоюбуз болот деп билдирди ырчы. Эскерте кетсек, ырчы Джони элге Күттү май деген ыры менен абдан таанымал болгон. Маалымат булагы Zaman Çekit KG. Белгилүү ырчы Сайкал Садыбакасова. Максат мен үчүн жакшы адам. Сайкалдын үнү ар бир чыгарманын жан дилинен берилип аткарганы көрөрмандардын кайдыгер калтырбайт. Анын репертуарындагы жаңылыктардан улам мээнеткеч адамдардын катарына кошсок болот. Ырчы айым чыгармачылыгындагы жана жеке жашоосундагы жаңылыктары менен бөлүштү. Сайкал, жазга азыртатан кам көрүп жаткан окшойсуң. Күлүп, мүчө келбетиме карата суроо берип жатасыз го. Былтыр катты ооруп, гормоналдык дарыларды ичүүгө туура келди. Акырында 86 килограммга толуп кеткем. Өз алдымча диета кармап, ар кандай дарыларды ичип, арыктаганга аракет кылдым. Бирок андан да жүрөгүм ооруп, тахикардия болдум. Ушундан улам өз алдыңарча арыктаганга аракет кылбагыла деген кеңеш берет элем. Акырында белгилүү компаниянын арыктоо тууралуу программасын тандадым. 15 килограммга арыктагандан тышкары энергиям да көбөйүп, сергек ойгонуп калдым. Дагы деле салмак таштоонун аракетиндемин. Көп эле ырчылар ар кандай фирманын дарылары менен арыктайт. Дээрлик баары аны жашырып келишет. Сен эмне себептен ачык айтып Instagram баракчаңа бөлүштүң? Негизи элдин алдында жүргөндөн кийин көрөрмандарың арык бойдон көрсө экен дейсиң да. Анын артында кандай түшүк жатканын майдалап ачык алып чыккың да келбейт. Мен башында ал компанияга арыктоо максатында баргам. Кийин ден соолугумду жакшы жылыштар болгондуктан элге пайдалуу маалыматты бөлүшкүм келди. Арыктагысы келгендер үчүн башындагы мен кетирген катаны кайталабасын да ачыкка алып чыктым. Кайра толуп кетүү үчүн керек эмеспи? Бул жагынан кандайсың? Мен таттууга жакынмын. Ал жагынан чыдабай кетем. Кээде 4 жеп коюп жатам. Аны да түштө жеп, кечке чейин сиңирип калдым. Жашоодо деле эрким күчтүү, сөзүмө турган адаммын. Кылам деген нерсени кылам. Бирок ошол эле учурда эч кимге зыян келтирбей кылам. Өткөндө түз эфирде апаңа байланышка чыгып, сизди жакшы көрөм десең чочуду го. Негизи канча убакыт бир сезимди айтып турасың. Жакын адамыбызга күндө эле жакшы көрөм деп айта бербейт экенбиз. Эфирден кийин ушул сөздү апама күндө айтып турсам эмнеге болбосун деп ойлонуп калдым. Ошол күнү телефондон 100 жолу сүйлөшкөнбүз да. Чыгармачылыкка байланыштуу форма тиктирип, ыр жаздырып, аны апама жөнөтүп байланышта болчубуз. Негизи апам мени катуу кармайт. Клипти тез бүтүр деп бир аз урушуп койгон эле. Эфирде экенимди билбейт болчу. Анан эле жакшы көрөм деп баштасам оюн ар кайсы нерсе кетти окшойт. Дагы бир далай сөздөр менен урушуп жибербесе экен деп жаттым эле. Рас, унчуккан жок. Негизи мен бир нерсени туура эмес кылсам, апама ачык эле айтам. Эч нерсе жашырбайм. Жакшырып, ичинден бышып жүргөндөн көрө ачык айтып апамдын урушун укканым артык. Апам мен үчүн басып жүргөн энциклопедия. Кайсы учур болбосун кеңеш, туура чечим ала алам. Кээде укпай өз билгенимди жасайм, бирок аягында апам айткандай кылсам болмок экен деп калам. Капак кылган учур болобу? Кээде капак кылган учурум болот. Урушуп койсо бекинип жаман көзүм менен карап же көк беттенбейм. Тил уксам ыйлап жиберем. Кайра өзү катуу кетип калганын сезип сүйлөп калат. Менден келсе кечирим сурап, өп койсом жарк этип эле жазылып калат. Урушубуз 5 мүнөткө созулат. Иниңдин да чыгармачылыкка жөндөмү барбы? Азыр инем экөөбүз чогуу турабыз. Эркин 4-5 тилде сүйлөйт. Ырчылыкка жөндөмү бар, бирок анын ырчы болушун колдобойм деле. Апам тескерисинче, сенден жакшы ырдап кетиши мүмкүн деп колдоп жатат. Өткөндө бир үйдүн тиреги болосуң, сенден башка ырчылар деле жетишет. Башка олуттуу кесипти кала деп кеңеш берсем көндү. Билимиңди дагы бекемдегин дедим. Иним экөөбүз жакшы сырдашабыз. Менин жашоодогу эң жакын адамым, ошого жараша күйүүмдүү бала болуп чыкты. Байланышканыбызда студиядамын дедиң. Жаңы чыгармачыңдын үстүндө иштеп жатасыңбы? Буга чейин эркелей берем деген жаңы чыгарманын үзүндүсүн баракчама киргизип койсом элден жакшы пикир уктум. Чыгарманы толугу менен 14 февралда өзүмдүн каналымда бет ачарын кылам. Мен ар бир чыгармамды берилип, угармандын жүрөгүнө жеткирип ырдагым келет. Андыктан бир чыгарманын үстүндө көп изденем.
Кыз бурактын жаңы курамы кандай иштеп жатат? Биз топто ырдаганда 3 чыгарма жаздырдык. Азыркы кыздар таланттуу, такшалып калышты. Кээ бирлер топ мурдагыдай чыкпай калды деп жатышат. Бирок ар бир доордун өзүнүн учуру болот экен. Учурда Азиза, Айдана, Дина, Назик, Айдина аттуу 16 жаштан 20 жаштан жогору кыздар топтун курамын түзөт. Буйруса чыгармачылыкка тилек түрүп киришти. Келечекте ушул кыздардан жылдыздар чыгарына көзүм жетет. Ар бир идеяга бай, изденүүнү дилгир экенине күбө болуп жатам. Топтун ишине да көп күч жумшайсың. Ушундан көрө бир беткей болуп жеке чыгармачылыгыңа убакыт бөлсөм болмок деп ойлойсуңбу? Мага топтун жумушу оорчулук деле жаратпайт. Себеби апам баарын жетет дейт. Мен аткаруучу диктормун. Менин мойнумда алардын ыры, формасы, эфирге алып чыгуу, клиптерди жайылтуу жана башка жумуштар кирет. 10 жылдан бери топтун иши менен жүрүп такшалып деле калдым. Эки жакка бөлүнүп иштегенге көндүм. Азыр мен топ менен ырдабайм. 5 кыз өздөрү ырдашат. Мурда чогуу ырдаганда бир аз оорчулук жаралчу. Жакын адамың бар дедиң эле. Ооба, өткөндөн ошентип айткам. Аны жашырганда эмне? Бирок бул адам деп аны ачык чыгаргым келбейт. Жашоодо жакшы сабак алдым. Мындан ары жеке жашоомду сыр бойдон калтыргым келет. Экөөбүздүн жакшы пландарыбыз бар. Бирок ишке ашкан күндө деле элге ачык айтпайм. Мен жигитимдин сезимталдыгын, көз карашымдан көп нерсени түшүнүп турганын баалайм. Менин болочоктогу жолдошум апамдай күчтүү болушу керек. Бир сүйлөп чечкиндүү жүрөгүн жактырам. Максат менен элдешти деп чыгышты. Канчалык чындыгы бар? Максат байке менен мамилем сый. Мен үчүн дайыма жакшы адам бойдон калат. Өткөндө бир тойдон кезигип калып, учурашып жатсак, жанымдагылар видеого тартып алыптыр. Ал видео элге жайылып, экөө кайра элдешти деп жазып чыгышты. Чынында андай болгон жок. Өткөндө Instagram баракчаңа сени жамандап жазган катталуучуңду ачыктап алып чыктың. Мындай чыгымсыздык көп болобу? Ушундай адамдар болот экен. Алар 24 саат бою бошпу же оорулуубу билбейм, сезимсиз деп жеке кадырыма шек келтирген үчүн ал адамдын сүрөтүн чыгарып жообун бердим. Эгер мага чыгармачылыгыма байланыштуу бул ырыңды башка кылсаң болмок, изденбей жатасың, ырдап жатканда бул кыймыл жарашпайт экен десе, анда мен ал пикирди эске алып оңдойм. Бирок келбетиме, жеке жашоомо жаман сөз айткандарга чыдабай кетем, деди Леди Кейджи билдирди.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.